Фуркаттын центринде 500 метр аралыкта жайгашкан өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Жеринин аянты 5 сотық, суу свет бары бар. Мына Фуркаттын центрине 500 метр ашып кетсе. Кызыл китептүү бары сонун. Шаар жактан келгенде мына Фуркат круговойго флакка жетпей, сиздер чоң жолдон эле мына Медина кафесинин жанынан оңго бурулуп киресиздер. Кирип бир аз жүрүп, сол жактагы Абдикеримов Абдирайым көчөсүнүн экинчисине кирсеңиздер, сатылуучу үй жайгашкан. Az үйгө чейин ашып кетсе 500 метр. Бара бериңиздер. Достор, үйгө дагы ушинтип атып келип калдым. Фуркаттын центрине жакын, мына флаг дагы ушул жерден сонун болуп көрүнүп турат экен. Фуркаттагы флагча. Бул ошондо экинчи көчө. Мындай жүрүп келсеңиздер, оң жакта ушул 5 сотық жери менен үй сатылат. Азында көчө тарабында чоң жаңы эле куюлган фундаменти бар экен. Фундаменттин нар жагында үйү. И ошол үйдө азыркы учурда хозяиндары дагы жашайт. Жери 5 соток. Суу, свет, прожектор, интернет, Wi-Fi баары келген. Газ деле вот-вот келип калат. Көчөлөр шагыл. Мына жогору тарапка чыксаңыздар, үйлөрдүн саны көп. Сквозной, достор. Мына мен турган тарабы дагы көчө, и нар жагы дагы көчө экен. Эки көчөнүн ортосунда үйчө. Эске алыңыздар. Граница Кошнанын Пескалок соборунан башталат. Мындай келип туруп Кошнанын Пескалок соборуна келип такалат. Түшүнүңүздөр, мына озунда мындай чоң фундаменти дагы бар экен. Кийин фундаментке сиздер кааласаңыздар полторашка, кааласаңыздар эки этаж үй салып аласыздар. Ал жагын өзүңүздөр чечесиздер кийин. Анан туугандар, сөздүн ачыгы бир аз уборка кылганы жетишпей калдык дейт. Жумуштарында мындай такта да бир башка нерселер бар экен эле. Бул жакта хозяин өзү үйүнө убактылуу алып келип туруптур. Мындай буюм тайымдардычы үйдүн алды эмне бардак болуп кеткен деп комментарий жазбаңыздар. Убактылуу эле алып келип койгон мындай буюм тайымдардычы. Атак буларды алып кетет жакында. Пустой жашнакай эле болуп көрүнүп калат келгениңиздерде. Так, бул жак болсо ошо барыңыздар билген мен айткан үй 3 комнатадан турат, өзү жашайт ээси. Азыр биринчи ушул үйүн көргөзүп берейин, кап өтпесеңиздер. Анан чыгып калган маалыматтарын дагы берем. Жүрүңүздөр, үйгө кирели. Бул жак ошо мен жанагы айткан фундамент да. Кухня болгон окшойт бул жакта. Мына достор. Бул мен жанагы айткан жаңы эле баягы куюлган фундаменти. Кааласаңыздар бул фундамент 2 этаж, кааласаңыздар полторашка үй салып аласыздар. Кыскасы фундамент даяр. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Крышаларында убактылуу тирнике менен жабып турган. Так, жүрүңүздөр, эми кире берели. Киргениңиздерде мына коридор тосуп алат сиздерди биринчи эле болуп. Оң жака бурулсак, биринчи комната, мына байкаңыздар. Чоң комната, мына шкафтар установка болгон. Так. Болду, Так. Бул жак өтсөк, зал. Чоң комнаталардын бири деп койсом болот. Ушундай экен, досторум. Так, түшүндүңүздөр, 3 комната плюс мындай чоң коридор. Караңыздар, эми үйдүн сыртына чыгайлы. Колдон келишинче маалымат берген аракет кылдым. Ошо мен жанагы айткан көчө, ал жак. Бул жак болсо ошо фундаменти, ал жак болсо ошо жанагы 3 бөлмөлүү жашоого даяр үйү. Жакшы жери мына жагы дагы көчө да, туугандар. Бул жагы дагы көчө экен. Ошол жактан деле келип үйгө кире берсеңиздер болот, мындай түшүп турчу. Бул жагын эмне навес кылып койгон дейт болмосоңуздар, ошо очок, гараж бүт бардыгы ошол жакта экен, туугандар. Жакшы. Угловойда мындай айткандачы, эки көчөнүн ортосу.